Kээ бирөөлөр аташат. Динчилдер Кудайды аны аты менен аташат. Кээ бирөөлөр аны супер держава деп аташат. Ал эми илимпоздор космостук энергия жана парапсихология супер абийир дейт. Ушунчалык супер аң сезимдүү. Бул парапсихологиялык предметтин өзү Кудай бар экенин далилдейт. Ал ар дайым бар. Байке Сураныч, сурооңузду акырындык менен кайталай аласызбы? Ооба. Бирөөлөр айтышат. Адамдар билим деңгээли боюнча Кудайды туура деп аташат. Кимдир бирөө супер абийир деп айтат. Кээ бир адамдар супер держава, эң жогорку зат жана ушулардын бардыгын айтышат. Ошентип космостук энергия деген терминди мен сиз менен сүйлөшүп жаткан илимпоздордун ою боюнча башынан эле бар болгон жана дүйнөнү жараткан энергияны алалы. Сиз буну билесиз. Анткени кээ бир адамдар буну Рим императору Константинопол тарабынан ойдон чыгарылган деп айтышат. Алар Нисан конференциясында окууларды ойлоп чыгарышкан жана ошол боюнча Кудай 7-чи күнү эс алды дейт. Мен диндин атын атагым келбейт. Ал эми космостук энергия күтүлбөгөн жерден эс ала турган болсо, баары бир нече мүнөттүн ичинде кыйрап калат. Жана мен бул жөнүндө космостук энергия жаратылганга чейин жана жаратылгандан кийин эмне болоорун билгим келет. Рахмат бир тууган, рахмат. Мен спикер муну түшүндү деп ойлойм. Бир тууган супер аң сезимдүү, кээ бирөөлөр супер күч, кээ бирөөлөр космостук энергия деп атаган суроону берди. Сиз кандай ат койсоңуз да туура ат болуш керекпи? Эгер аты туура эмес болсо, биз аны кабыл албайбыз. Кээ бир адамдар улуу күчтүн атын улуу кудуреттүү күч деп туура коюшат. Эч кандай көйгөй жок. Кээ бир ысымдар туура болушу мүмкүн. Кээ бир аталыштар туура эмес болушу мүмкүн. Сиз айткан ысымдардын бири илимпоздор космостук энергияны, ал эми диндердин бири кудуреттүү Кудай 7-чи күнү эс алды деп айтышат. Мен силерге Библия китебинин башталыш номер 2 бөлүмүнүн 2 аятынан үзүндү келтирем. Кудуреттүү Кудай 7-чи күнү эс алды дейт. Ошентип, эгерде космостук энергия эс алуу космостук кыйроону кармап турса, мен сизге кошулам. Ошентип, биз бул аят менен макул эмеспиз жана Кудайды космостук энергия деп атоого мен макул эмесмин. Кудай ааламдын энергиясын жаратуучусу. Ал космостук энергия эмес. Ал баарынан жогору. Ал бардык нерсени жараткан жана бардык нерсе ага көз каранды. Диний жазмада Кудай эс алды деп айтсак, биз макул эмеспиз. Кудай эс алууну талап кылбайт. Алла Таала Куранда Аят аль-Курси 255 аятында Аллах уктоону талап кылбайт, эс алууну талап кылбайт. Ошондуктан улуу Аллах эс алууну талап кылбайт дейт. Библиядагы бул аныктамасы туура эмес. Эгер сиз Куранда эс алууну талап кылбайт деп окусаңыз, туура аныктама. Эгер сиз туура сыфат деп атасаңыз, анда биз каршылык көрсөтпөйбүз. Эгерде сиз туура атрибуту болгон ат берсеңиз, биз эч кандай каршылык көрсөтпөйбүз. Эгерде сизде туура эмес атрибуттар болсо, анда көйгөй бар. Бүгүнкү күндө илимпоздор Кудайды жок кылышкан жок. Алар Кудайдын моделдерин жок кылып жатышат. Бул суроого жооп бердим деп үмүттөнөм. Today scientists are not eliminating God, they're eliminating models of God. Hope that answers the question. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки.